Assalamu алейкум достор. Бүгүн биз сиздер менен ушундай сонун салат жасайбыз. Бизге керектелүүчү азыктар мен баарын бул жерде сууга бышырып алдым. Тооктун эти, 5 жумуртка, 6 кызылча, сыр жана ушундай менде кичинекей соленый огурцыдан 14 штук жана майонез керектелет. Эң алгач биз тооктун этин солонка түрүндө турап алабыз. Биз ушундай турап алышыбыз керек. Биз жумурткабызды дагы биз тооктун этиндей эле солонка түрүндө турап алабыз. Бул жерде мен баарын тооктун этин, жумуртканы, кызылчаны баарын сууга бышырып алабыз. Сөзсүз түрдө туздан кошуп, анан кийин бышырабыз. Андан соң биз сырыбызды дагы дал ушундай кылып турап алабыз. Эгерде сыр сиздерге чоң тураган жакпаса, сиздер майда тверкадан өткөрсөңүздөр да болот сырды. Андан соң биз соленый огурцыны дагы ушундай солонка түрүндө турап алабыз. Кызылчабызды дагы дал ушундай кылып солонка түрүндө турап алабыз.
Биз баарын турап алган соң без майонезибизди канча керектелет биз ушул салатыбызга карап кошобуз. Андан соң жакшылап аралаштырып, эгерде тузу бир аз азыраак болсо туз кошуп алабыз. Менде бир аз тузу азыраак экен, бир аз гана туз кошуп алдым. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн салатыңыздарга карап туз кошуңуздар. Бул аябагандай даамдуу, сонун салат кыздар. Баарыңыздар жасап көрүңүздөр, комментарийге жазыңыздар кандай болгонун. Ушинтип идишке салып алабыз. Биз жасаган салат 6 идишке жететин салат болду. Мен 4 идишке салып алдым. Мен үстүн ушундай бир аз коздоп алдым. Укроп менен, калаган нерсеңиздер менен сыртын үстүн коздоп койсоңуздар болот. Сөзсүз түрдө кыздар жасап көрүңүздөр. Сөзсүз түрдө сиздердин сүйүктүү салатыңыздар болуп калат деп ойлоймун. Эгер бүгүн жасаган салатыбыз жакса, досторуңуздар менен бөлүшкөндү, катталганды жана лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.